Ассаламу алейкум ардактуу теле көрүүчүлөр, саламатсыздарбы ардактуу айымдар жана мырзалар. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кайрадан сиздер менен амандашып жатканыбызга биз кубанычтабыз. Амансыздарбы, аталар, эсенсиздерби, энелер деп, кайрадан сиздер менен биргеликте Салам Кыргызстан берүүсү. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына бир канча көз ирмемден кийин, бир канча күндөн кийин кыргыз эли, кыргыз жери баарыбыз күтүп аткан чоң майрам башталат. 25 жыл болуп турат биздин элибиздин, биздин жерибиздин, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө. Баарыңыздарды келаткан майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Кесиптештерим, өзүңүздөр байкадыңыздар, мамлекетибизге 25 жыл болуп туруп, 25ке толуп турат экен, күчүнө толуп турат экен. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүз дагы өзгөчө позитивдүү энергия менен толтурулган болмокчу. Даяр болуңуздар, кызыктын баары али алдыда, биз баштадык. Жайна майрамың менен? Рахмат. Эмне настроение жок? Настроением бар. Болгон мен ойлонуп отургам. Биздин майрамдык чыгарылышта кандай улуу инсандар, кандай камчыга сап инсандар биздин чыгармачылыктын кимдер келер экен чыгармачылык кишиден деп ойлонуп отурган чагым. Анда мен сага бир аз мындай багытты эмне сен угуп алгансыңбы? Мен укпаган нерсе барбы? Өзүнчө эле. Атына заты жарашкан. Улуу десең улуу, сулуу десең сулуу. Дагы деген эгемендүүлүк менен чогуу барабар келатат деп айтсак да жарашат. Чыгармачылыкка 25 жыл болгон. Тапчы. Ал убакта улуу десе улуу, сулуу десе сулуу, 25 атына заты жарашкан. Биздин чыгармачылыкта анда мен муну таап атат окшойм. Биздин чыгармачылыкта сулуу айымдар саналуу гана. Наздуу, наздан жакшынакай. Татынакай. Роза гүлүм, тартып мени өзүңө, Айперидей, көрүнөсүң көзүңө. Жок, негизи 91-жылы ушул хит болгон ырыт. Кеттик анда. Санжар, биздин коногубузду чакыра берсеңиз болот. Албетте эле сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Кыргыз Республикабыз 1991-жылы эгемендүүлүккө ээ болгон болсо, Кыргыз эстрадасы 1991-жылы жаңы таланттуу жана ушул күнү эстрада примадоннасы аттуу айымга ээ болгон экен. Дүркүрөгөн кол чаңыңыздар менен тосуп алыңыздар. Сахнада Айшүрөк Иманалиева. Майрамыңыз менен чындыктан куттуктайбыз. Эми болгон деле айтып кетели, бүгүнкү мына майрамга аз эле күн калып турганда Айшүрөк айым, менин кесиптештерим, эжекелерим, мен жакшы көргөн жакын эжекелерим аябай көп күттү. Эмнеге десеңиз, майрамды деле эмес, сизди качан келет деп күтүп атышты. Эмнеге ушунчалык күтүп атканын өздөрү айтып кетсин. Деги эле саламатсызбы? Саламатсыңар. Куш келипсиз Айшүрөк апче биздин студияга. 91-жылга кайра кайрылсак, ошо 91-жылдагы сиздин гастролдоруңуз же болбосо жараткандагы бир эле роза гүлүнөн башка ырларыңыз, ушу 91-жыл жөнүндө бир айтып берсеңиз. 91-жылдары эми бул мен үчүн абдан бир ийгиликтүү, жемиштүү жылдар. Түбөлүккө мен эсимде кала турган мыкты жылдар деп айтсам болот. Анткени 91-жылы ушул Роза гүлү аттуу чыгарма менен байма-бай эле Кызыл гүл, Аккуу белең Айперим, Тоо булагым арманым аттуу чыгармалар байма-бай биринин артынан бири, азыркы термин менен айтканда, тил менен айтканда хит болду да. Ошондуктан бул жылдар мага түбөлүккө бир чоң бир мындай мөөр калтырды десем болот. Азыр мисалы Кыргызстан каралачы, кимге бай? Кыргызстан ырчыларга бай, депутаттарга бай. Ал учурда болсо 91-жылдары мындай передачалар дагы аябай аз эле да. Мыскыл жана тамаша аттуу бир телевизиондук мыкты бир проект бар эле да. Анан ошол Мыскыл тамашага чыккан, эгерде жакшы ыр менен чыккан инсан, ал эртеси күнү элге популярдуу болуп калчу десем ашыкча болбойт болуш керек. Мен ушул бүгүнкү ушул эфирден пайдаланып, ошол учурдагы Мыскыл тамашага мен чоң ыраазычылыгымды билгиземин. Биринчи жолу ошо Мыскыл жана тамашага чыккан. Мен эң биринчи чыкканым сахнага Мыскыл тамашага комуз менен чыккан болчумун. Комуз менен эстесе кетти ырдап чыгып,
экинчи күнү роза гүлү менен 2 күн болсо 2 күн, 5 күн болсо 5 күн ал концертке эл аншлаг менен келер эле да. Анан мени Бешимбек Мамбетакунов режиссер болор эле анда. Ошол Бешимбек Мамбетакунов агайыбыз мени 2 күнгө кошту. Эл жык-жыйма, спорт ордосун ичи бут коерго жер жок. А эмнеге мыскыл тамашага а жерде куудулдар катыш керек, а эмнеге ырчылар катыш калган? Мен сиз интермедиа ойноду деп атпаймынбы? Жок. Ал учурда мындай передачалар, эфирлер аябай аз болчу да. Анан эң популярдуулукка ээ болгон ошол мыскыл тамаша передачасы болор эле да. Эл дагы агылып, билеттер калбай калчу. Анан өзүм ошол биринчи жолу 91-жылы мыскыл жана тамаша аттуу концерттен ушу элге таанымал болдум. Троллейбус, автобустарда жүрөр элем, өзүмдүн популярдуу болуп калганын деле билген жокмун. Эми айылдан келген кыз кантип азыр эми заман башка да, мисалы азыр ошол учурдагы акыл эсим менен болсо мүмкүн башкача болмок болчу. Биз менен канча деген адамдар акча тапты десем деле жаңылышпайм, бул чындык. Анан Кудай баягы буйрук экен, мына ушулга чейин биз эл кол чаап койсо ошого сүйүнүп жүрөт элек. Анан ал жылдары баягы Тавит дагы башка эле, эл деле башка болчу, эфирлер деле башка эле, сом деле башка болчу, доллар деле кичинекей болчу. Ошондуктан айырмасы ал жыл менен ушулку жылдын, 91 менен азыркы жылдын айырмасы албетте чоң. Азыр ушул заманбап доордо карап көрсөк, концерттер болобу, жакшы шаң-шөкөт, элдер чогулган маанай майрамдар болобу. Деги эле технология өнүгүп кетти, ошол эле болгон экрандар чыкты, ошол эле болгон өзгөчө спецэффекттер. Деги эле 91-жылдан айтып кетсеңиз, анткени 91-жылы ачык айтканда мен араң 3кө чыккан болчумун. Жок, чын. Эми ушул мен үчүн кызык. Айтып берсеңиз, кандай болчу эле? Кантип ырдачу элеңер, кантип ыр жаздырчу элеңер, кантип ошол ырлар элдерге коюлчу, кандай технология колдонулчу? Деги эле мага кызык. Да. Албетте азыркы учуру менен 91, 92, 96 жылдары салыштырмалуу, Санжар. Асман менен жердей. Азыркы жаштарга мүмкүнчүлүктөр абдан чоң. Биз жаңы чыгып аткан учурда мындай бобинка деп коет эле да. 19 скорость менен, ошондой бобинка менен иштечүбүз. Анан кийин 38 скорость болду. Анан кийин мондай кассеталар чыга баштады. Ал бобинка жаздырчу, мондай кассеталар чыга баштады. Бирок 38 ПСРК менен биз 2 колонканы коюп алып туруп, анда шнуру жок, микрофон да жок болор эле да. Элге ошондо биз жандуу үн менен эле ырдачыбыз. Анан жылдар өтүп, 1-2 жылдан кийин фонограммага өтө баштадык. Жана бобинка, кассета, 38 скоросттагы пленкалар менен. Ошондуктан азыр мисалы ал учурда конкурстарга, эл аралык болобу, дүйнөлүк болобу, ошол эле жакын Казакстандагы конкурстарга барыш абдан кыйын болчу. Анткени азыр каралачы, сайттан эгерде сенин үнүң бар болсо, өзүңө өзүң ишене турган болсоң, азыр интернетти ачып туруп, дүйнө жүзүндөгү болгон конкурсту алып туруп, ошол жака ырыңды жиберип туруп, өтүп барып, өз өлкөңдүн желегин желбиретип, алдыңкы орундарга татыктуу болуп келсең болот. Биздин учурунда андай нерсе жок болчу. Мен мисалы эсимде 96-жылы Америкага бара жатканда аябай чоң тоскоолдуктар болгон. Ушул жерден виза ача албай кыйналганбыз. Визаны мен жолдошум экөөбүз барып Москвага самолет аркылуу, бирөөлөр аркылуу жиберип отуруп, бизге Америкага, Нью-Йоркко, АКШга визаны ошол Москвадан ачып берген. Азыр болсо бул жок, тигил жок деген нерсе жок. Азыр акчаң болсо бардыгы бар. Бирок акчада бардыгын сактай албайт деп ойлойм. Ал эми ушул темадан алыс кетип калганга чейин блиц суроо, бат суроо сурайбыз. Сиз дагы бат жооп беришиңиз керек. Анткени ошодо бул аябай кызыкчылыгы. Айчүрек айым, айтсаңыз, 91-жылды эстегенде эң биринчи болуп эмне келет оюңузга? 91-жылы эстегенде ак кара телевизор, ошондой эле самындар, Советтер Союзундагы жанагы албетте өзүмдүн жаңы чыгып аткан учурум. Ошондой эле анда Фрунзе шаарындагы
өзгөчө бир таңкы 6-да 7-де турганда мен училищеге барып баягы студент болуп окуп калдым да, ошондо шаардын жыты негедир. Дагы сизге бир суроо берели. Ушу 25 жылдын ичинде канча ийгиликке жеттиңиз? Кандай деген 25 жылдын ичинде кандай конкурстарга катыштыңыз же чет мамлекетке барып кыргыздын желегин көтөрүп, биз билебиз да ошолорду дагы кыргыз элине мындай жакшылап тагыраак айтып кетсеңиз өзүңүз. Мен мынакей жакында азыр Восточный базар аттуу конкурска, Кудай буйруса, Милана аттуу кыз менен кетип атабыз. Мен мурда өзүм Кыргызстандын атынан эч мындай колдоосуз, коштоосу жок эле. Ушу жолдошум менен бала чакамды үйгө калтырып алып, көптөгөн эл аралык конкурстарга барып жүрдүм. Ал конкурстарды азыр убакытты кетирип айтуунун деле кажети жок болуш керек. Мына жакында ошол конкурска биздин Кыргызстандан Милана баратат. Мен болсо калыстар тобунун мүчөсү болуп бара жатам. Мен дагы ошол кыргыз искусствосунда, эстрада жамаатында ушул тамчыдай болсо дагы өзүмдүн бир салымымды кошуп атканыма мен чексиз кубанычтамын. Ошондуктан бул чек эмес деп ойлойм. Кудай буйруса ушул эгемендүүлүгүбүзгө карата биз дагы куттуктап жакшы бир орунду алып келебиз деген тилек менен биз кетип бара жатабыз. Өзүм жана Назира эми жооп берип коеюн сага. Славян базары конкурсу, Азия даусы, Золотой скиф, Польшада, Венгрияда. Назира, кайсы бирин айтайын? Акыркы барганыңыз Баткенге барып келдиңиз. Иши кылып көп жакка барып Баткенге айланыш керек. Баягы албетте конокто жүргөнүң жакшы, бирок өзүңдүн элиңе, өзүңдүн жериңе эч ким жетпейт. Мен мисалы ал жака Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстан деген атты таанытып, ошол Кыргызстан дегенде мени көрөт. Мени акта Айчүрөк Иманалиева катары тааныбайт. Мени кыргыз элин берден Айчүрөк Иманалиева кызы, таланттуу кызы катары тааныйт. Ошондуктан мен Кудайга 1000 мерте ыраазымын. Албетте Баткенден айланыш керек, Таластан айланыш керек. Биздин жердей болобу, Назира? Албетте. Эгемендүүлүк деген нерсе кандай бактылуулук нерсе да. Анткени дүйнөдө канча эл бар. Кыргыз эли биз болгону бир 6 миллиондон бир аз аштык. Дүйнөдө бизден 2 эсе, 3 эсе калкы көп болгон, бирок мамлекети жок, эгемендүүлүгү жок болгон элдер бар. Бизге өзгөчө кубанткан, шүгүр болгон биздин мамлекетибиз бар. Ал эми ушул 25 жыл былай эле мындай жөнөкөй караганда чоң срок. Көп убакыт, көп мүнөт. Кээде кыйын учурлар болот, кээде жакшы, жеңил учурлар болот. Ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз, кайсы жылдар ичинде кыйыныраак болду, кайсы жылдар жеңилирээк болду элге, сахнадагы инсандарыбызга? Аябай жакшы суроо. 25 жаштагы кызды картаң деп коет эмеспи? Албетте. Ошол 25-ге чыксаң, ертерээк күйөөгө тийбесең уже сурооң өтүп барат. Сен канчага чыктың? Мен 27-ге чыктым. Чал болуп калган. Эскирип калгансың. Албетте ар бир учурдун өзүнүн жакшы дагы, жаман дагы нерселери болот. Жана башында айтып кеткендей, жакшылык, жамандык эри шаркак жүрөт дегендей, биз ошол барга тоо кылбасак, барга шүгүр кылбасак, кайдан жакшылык болот? Мен мисалы кубанычтамын ушундай кооз өлкөдө жашап атканыма. Мен мисалы кубанычтамын ушул эгемендүүлүктүн алдында келип, ушул сер менен жалпы элге азыр мындай жакшы маанай тартуулап отуруп жатканыбызга. Мен өзүмдү позитивдүү адамдардын арасына кошом. Албетте, мындай майрам алдында жакшы позитивдүү гана айтсак жакшы болот го деп. Караңыздарчы, эжеке кандай дипломатичный мындай. Сөз түрдө 25 жыл ичинде бир начар убактар болду, бирок эми майрамдык маанайды бузбой эле койду, айтпай койду. Бул демек мындай. Ооба. Каласа элчи катары деле акыл карачаштык, айчүрөктүк демеңиз. Дагы жакшы сөз жан эргитет дейт, Деги эле 91-жылды эстей турган болсок, менин көз карашымаң 91 болуп анткени болгону 3 жашта болчумун. Бирок чын айтканда мен Роза гүлү деген ырыңызды дагы элесимде бар. Баарыбыз чогулуп калып, анда үй бүлө менен көрүп атып, черно-белый телевизордон эле. Ошол убакта хит десек, бул эч кандай жаңылыш болбойт. Ностальгия катары, телекөрүүчүлөрүбүздү кубандыруу катары жана өзгөчө биздин Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын ар дайым жума сайын өткөзбөй көргөн телекөрүүчүлөрүбүз үчүн белек катары Роза гүлүңүздөн бир куплет, бир припев ырдап берип койбойсузбу? Анда эмесе телекөрүүчүлөр, сын алгыңыздарга жакын отуруңуздар, бир 10 сантиметр жакын болуңуздар. Анткени эксклюзив канча жылдан бери баарыңыздар күтүп аттыңыздар. Мына бүгүн биз сиздер үчүн ушундай шарт түзгөнгө аракеттендик. Айчүрөк Иманалиева, Роза гүлү. Роза гүлү,
тартып мени өсүңө, ай перидей көрүнөсүң көзүмө. Сүйүп калдым деп айтсам, роза гүлү ишен айткан сөзүмө. Ай баракелде. Ушу сизге дагы мына 25 жылдын ичинде 91 жылдан баштап мына 2016 жылга чейин 25 жылдын ичинде эмнени кылганыма өкүнөм жана кылбаганыма өкүнөм деген аябай өкүнүчтөрүңүз же сүйүнүчүңүз барбы? Ушу 25 жылдын ичинде могу ийгиликти жаратып жырга кыйраттым, а могуну кыла албай калдым дегениңиз. Эми жараттым, кыйраттым деген эле кишинин жашоосу бул бүткөн деп мен эсептейм, бирок ага карабай албетте жакшы суроо болду. Мен кыргыздын санын көбөйтүп, ушул дүйнөгө эне болуп 3 баламды, 2 уул, 1 кызымды төрөгөнүм. Бул чоң нерсени кылганыңыз деп эсептейсиз? Сөзсүз түрдө. Кол чаап койгуңуздар. Анан эмнени кылбай жарата калдым? элек нерселерим абдан көп. Менен сурашат да, сизге душман ким деп. Сен душманың ким, Назира? Меникиби? Ооба. Ой, Мисалы, менин душманым бирөө гана. бул ким? Ал убакыт. Ошондуктан Кудай буйруса, убакыт болсо, дагы албетте жарата турган нерселерим, жасай турган нерселерим көп. Ушул жылдын эсебинен, мисалы, менин чыгармачылыгыма кайрыла турган болсок, 7-8 ноябрда Улуттук филармонияда өзүмдүн 25 жылдык юбилейлик жеке концертим болот. Андан тышкары алдыда дагы 2 чет мамлекет турат. Ошондуктан мен дагы элге жарата турган, кыла турган нерселерим алдыда дагы көп жатат деп ойлойм. Ал эми жалаң жаш муундар жана жеке менин досторум жана биздин чыгармачылык жамаатыбыздан эң алгач айтып кетели, сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Жаратканыбыз эң маанилүүсү, сиз айткандай ар бир адамдын душманы болгон убактыңызды сизге кенен кылып берсин. Рахмат жан. Ал эми биздин долбоорубуздун эң маанилүү суроосун мен берсем болобу? Ушул суроону мен берейинчи деп күнүгө эле Санжардан суранам да. Ар бир ишемби күнүчү. Биздин ар бир келген конокко, ар бир кишиге, ар бир кыргыз инсанына тиешелүү суроо. Сиз мекенчилсиз да, туурабы? Ооба. Кыргызстан сиз үчүн бул эмне? Кыргызстан бул мен үчүн менин жашоом, бул менин суум, бул Кыргызстан мен үчүн менин абам. Анан албетте менин көрүүчүлөрүм. Айчыр эже, чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздин ушундай мекенчил айым экениңизге толук ишенебиз. Бирок дагы биздин бир салтка айланган нерсебиз бар. Сиздей татынакай, сиздей сүйкүмдүү, сиздей наздуу инсандар менен бир жолу сүрөткө түшпөй калбасак болбой калат. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда. Келиңиз, биргеликте. Анда эмесе теле көрүүчүлөрүбүз сиздер үчүн дагы кайрылуу сүрөтүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр, биз сөзсүз түрдө чыгарып койгонго даярбыз. Салам Кыргызстан баракчаларына кирип, комментарий жазып сурооңуздарды калтырыңыздар. Мен батпай калдым. Баттыңыз. Өзүңүз тататкан. Кол чаалар Айчүрек Иманалиева биздин жылдыздуу мейманыбыз болду. Ал эми ушундай сонун маектен соң, сүрөттөн соң биз сизге оюн даярдап койдук Айчүрек айым. Сахнадан чыгып, мен сизге азыр сахнадан түшүндүрүп берем шарттарын. 25 жылдан соң сизди түрдүү талантка ээ болгон инсан катары айткандын кажети жок. Аны баары эле билет. Аны биз сизди үйдө кандай деңгээлде кожоюке экениңизди текшергизүү келип турат. Андан дагы тактап айтканда канчалык деңгээлде кол чеберчилигиңиз өнүккөнүн текшеребиз. Азыр эң алгач отуруп бериңиз Айчүрек эжеке. Бул жака биздин долбоорубуздун профессионалдуу художниги бар Азат Шамшиев аттуу жигитибизди чакырабыз. Сиз түз эле карап отура бересиз, маек кура беребиз. Ал эми бул жигит сиздин силуэтиңизди эң алгач кыркат. Андан соң сиз эмне кылат экенсиз чогуу түшүндүрүп беребиз. Эң алгач сиздердин кол чаңыңыздары жаңырсын. Анда эмесе телекөрүүчүлөр даяр болуп туруңуздар. Айчүрек Иманалиеванын конкурсу башталды. Канчалык деңгээлде кол чеберчилиги өнөрү өнүккөнүн чогуу текшермекчибиз. 1 2 3 баштадык. Деги эле эжеке ошол таланттарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз.
Мен мисалы өзүм кожойкей катары тамак аштарды абдан жакшы жасайм, үй жыйнагандан эч коркпойм, ар бир жумуштан коркпойм деп жана айтып кетпедимби. Бирок мына сайма сайып, шырдак, шырып деген нерселер мага кичине мындай кандай десем, анча үйрөнө албай калдым да ушул тамактардычы. Деги эле кыздар көбүнчө кызыгат, оригами деп кыркат, ошондойлорго кандайсыз? Ошо сүрөт тарткан жагынан, кырккан жагынан деле мындай анча жокмун да. Анда эмесе бүгүн сиздерге өзгөчө кызыктуу болот деп ойлойбуз. Анткени Азат профессионалдуу художник, азыр сиздин силуэтиңизди кыркып бүтмөкчү. Андан соң биз сиздин эле ордуңузга Назира эжекебизди отургузабыз. Назира айым ушул менин да силуэтимди Айчүрөк Иманалиева кагаздан эч тартпай туруп кыркып берсе го деп аткан. Эң алгач мындай айырма катары биз сиздикин көргөзөбүз. Азат сизди кырккан, андан соң сиз Назира айымды кыркасыз. Канчалык деңгээлде профессионал менен жаңы үйрөнүп аткан окшошот экенин чогуу текшеребиз. Андан соң конкурс бүтөт. Эч ордугу жок, өзүңүз байкагандай эле. Телекөрүүчүлөр, сиздер да даяр болуңуздар. Анткени мындай тарабынан Айчүрөк эжекебизди эч ким көрө элек. Бир гана Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы сиздер үчүн ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берип аткан кези. Азатыбыздын дагы силуэти мына даяр болуп калайын деп калат. Карасам болобу? Азыр алып келип беребиз эжекебиз сизге. Эле кандай ойлойсуз? Кандай болот экен? Жакшы эле тартат болуш керек деп ойлойм да. Азыр мына даяр болду. Артындагы коюла турган кагазын алып келип коюп, андан соң сизге бермекчи. Телекөрүүчүлөрүбүз, сиздер да даяр болсоңуздар, күйөрмандар кол чаап койсоңуздар. Айчүрөк эжекебиздин силуэти даяр. Келиңиз Азат, алып чыга берсеңиз болот. Бул сиздин шөкүлөңүз менен, жазалгалар менен бул жакта кандай экен? Келиңиз телекөрүүчүлөрүбүзгө көргөзүп коелу. Бул Айчүрөк Иманалиева эжекебиздин силуэти болуп турат. Келиңиз эжекем, сиз ордуңуздан туруп, дал ушул Азаттын ордуна келип берип туруңуз. Назира эжеке, сиз келип креслого отуруңуз. Байкадыңыз, эң маанилүүсү бул жакта баш кийим дагы тартылып, кыркылып өткөн. Андан соң жазалгалар дагы кыркылып өткөн. Азамат силуэт болгону 1 мүнөттүн ичинде. Бул бир гана биздин түнкү шоу. Эми акча мени сулуу кылып кесиңиз эми. Сиз эми отуруңуз, Назира айым, сиз алдыга карап туруңуз. Эми мына конкурс башталды туугандар. Дал ушундай эле кагаз, ошол эле кайчы. Бирок мастер Айчүрөк эжекебиз болмокчу. Кол чаалар жаңырсын. Жалп караганда ак мөргө окшошо тургандай кылсаңыз мындай профиль. Анда эмесе бул Айчүрөк Иманалиева, ал эми Айчүрөк Иманалиеванын колунда Назира Жетегенованын силуэти даяр болот. 3, 2, 1, баштадык. Тагдырым сиздин колуңузда. Назира Айчүрөк эже башы жок эле Назиранын биягын кыркып. Ана баштадык. Башын тартыш кыйын болуп калышы мүмкүн. Мен ушу башынан айткам э. Ошондо азыр келиңиз бир Назира эжекебиз мойнум узун болсо деп атты эле. Ашу азыр как раз мойнум узун, мурдум кырда, чоозум оймоктой, бак чиркин, кандай сулуумун дегендей. Азыр аябай окшош баратат. Башы окшошту. Башыңыз окшошту, Назира эжеке. Боло берет эжеке, эч ордугу жок. Азат кагазы даярбы, ак кагазы даяр, э? Айчүрөк апча, өчүңүз бар беле? Өзүңүз билип атасыз, жоттор башкача болот. Мурдун окшоштурсак болот. Мурдун окшоштурсак болот. Чын сизге эркекче айтып атам эжеке, полный окшошуп атат. Муну алып турайын. Ата бизге камерага дагы көрүнбөй калбасын эжеке. Бул жагыңызды дагы алып турайын, мүмкүн болсо таарынбасаңыз. Кана. Кыркы бериңиз ана. Кыркы бериңиз эми, Назира эженин болгонун кыркасыз да башка эмне. Болду, даяр. Болду, даяр туганда көргөзбөй туруңуз. Азат, келиңиз, кагазды алып чыгыңыз. Эстетип кетейин, бул алдыда Айчүрөк Иманалиева. Мына, келиңиз. Алдыда Айчүрөк Иманалиева. Ал эми Айчүрөк эжеке Назира Жетегенованы кыркты. Көргөзбөңүз азыр телекөрүүчүлөргө да көргөзбөй туруңуз. Алып келиңиз. Келиңиз. Назира эжен ошол жака барып көрбөсөм болбойт. Бул жакта отуруп калып. Эжеке, сиз да биякта караңыз. Эжеке, сиз да биякта силуэтин текшеребиз азыр. Мына. Айчүрөк Иманалиева окшош бекен. Кол чаап койсоңуздар болот окшошконго. Ал эми азыр Айчүрөк эжеке, сиз ары карап мен көрөйүн. Анан көргөзөм. Айчүрөк Иманалиева эжекебиз кырккан Назира Жетегенова. Эң маанилүүсү эжеке.
Мойнуңуз узун. Жок. Назира эже. Мойнуңуз узун, анан көз чачыңыздагы жаңы эле жуулуп, лак менен бастырып алгансызда, турецкий стиль кылыпчы. Жок, Назира эжени куттуктап коем. Айбай. Куттуктайм, бул Назира эже биринчи жолу анакондага айланды. Жо, мен Күн кол чабалар сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Айчүрек Иманалиева, Назира Жеткенова. Илеп белгиси болуп калды. Баракелде. Айчүрек апчы ушунча өчүмүз бар беле. Айчүрек эжеке, биз муну биздин долбоорубуздун музейи бар, сиздин мүмкүнчүлүк уруксатыңыз менен бул муну эмес, муну биз сизге беребиз азыр. Ал эми буну биз музейге калтырып коелу. Эфирден сырткары сизден автографты алып коймокчубуз. Ортобузга келсиңиз эжеке. Биздин долбоорубуздун салты боюнча ар бир төрүбүзгө келген жылдыздуу мейманыбызды коргол кетирбейбиз эжеке. Ушундай сонун маектен соң, ушундай чоң майрамдын алдында кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына аз калган күнү биз сизди корголго эч каны кетирбейбиз. Рахмат. Чоң рахмат. Бүт баарына эжеке, сизге, үй бүлөгө ушул азыр дегеле азырынча жай болуп турган кезде эң керек болуп турган ден соолукка пайдалуу дем күч тартуулай турган сизге кыргыздын суусундугу. Келиңиз, күйөрмандарыңызга кайрылып кыргыз элини келаткан майрам менен куттуктап өтсөңүз. Урматтуу кыргызстандыктар, келе жаткан эгемендүүлүк күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар дайым өлкөбүздө тынччылык болуп, жан дүйнөңүздөрдү жагымдуу музыка коштоп турсун. Чоң рахмат эжеке, бар болуңуз сиз дагы. Чыгармачылыгыңызга мындан дагы бийиктеген ийгиликтерди каалайбыз. Биздин куттуу студиябызга куш келипсиз. Сизди эми мындан ары биздин Шоро байкебиз өзү жеткирип коет. Сизге мени кыркып бергениңизге еще раз чоң рахмат, Назира. Ал эми сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Айчүрек Иманалиева бизден мейманда болду. Назира Жеткенова тартып берди деп туруп узатып коймокчубуз. Чоң рахмат эжеке, алтындай мүнөтүңүздү бөлүп бердиңиз. Келип туруңуз демекчибиз. Кайрадан көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Илгери бабалардын заманында батыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз куумайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, имере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп, элдин алдында уят болот. Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиледеп айтылбаса керек. Максым Шоро, көчмөндөр суусундугу. Кыздар, ар дайым гүлдөй болуп ачылып, сулуу болуп жүрүңүздөр. Мен стилимди алмаштырган биздин татынакай стилисткабыз, визажисткабыз Мерим деген татынакай кызга барсаңыздар, ар дайым сулуу болосуздар. Мерим, сага чоң ыраазычылык. Намыс болуп кош канаты оболоп учуп далбаган, жеңиштерге бирге жетип ынтымак жолдон тайбаган, жигиттерин шуңкарсымал бийиктик менен дос болуп, даңазалуу бабалардай көтөргүн элдин байрагын. Кыргызстан алга өткүндөй бергин алгала. Кыргызстан алга бүттүнө уктум жардана. Кыргызстан алга өткүндөй бергин алгала. Кыргызстан алга бүттүнө уктум жардана. Бурдан бүткөн айым кыздар жан дилин аруу баалаган, нарткадалуу байгичелер ырыскут үйдү кармаган. Үмүт болуп жолдурайт гүл, көз жоосун алат айланам. Кыргызстан бакыт үйү күбөлүп гүлдөп жайнаган. Кыргызстан алга
жерин жамандык кайгы баспасын, кыргыз көчүн улуу жолго даанышман Чыңгыз баштасын. Урпактарга мурас болсун ажайып манас дастаным, касиеттүү кыргыз жери чалкыган бийик асманым. Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала. Кыргызстан алга алга бүттүнө уктун жардана. Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала. Кыргызстан алга алга бүттүнө уктун жардана. Азыр биздин коногубуз 91-жылы төрөлгөн. Апе, жана келген конок 91-жылы чыккан, Ооба. Мунуз эми төрөлгөн. Ооба. 91-жылы, мынакей, Кудай буйруса 91-жылы жарык дүйнөгө келген болсо, азыр 25 жаштагы айым же улан экен да, Айым. Мазза кез экен да. Ооба. Сонун кези келди. Анда Санжар чакыра берсең биздин коногубузду тосуп алыңыздар, урматтуу Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, күлкү өмүр узартат демекчи, биздин кесиптештер бир гана силердин өмүрүңүздөрдү узартканга аракеттенип турган кези. Кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө 25 жыл болуп турат. Айчүрөк эжекебиз сахнада 25 жылдан бери жүрсө, ал эми кезектеге чыга турган биздин мейманыбыз 25ке толуп Кыргызстан менен тең болуп турган кези. Дүркүрөгөн кол чаңыңыздар менен тосуп алыңыздар. Жылдыздуу үй бүлөдөн жылдыздуу мейман Айгерим Расул кызы. Майрамыңыз келе жаткан майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргызстан менен тептең болгон кыргыз эстрада өкүлү Айгерим Расул кызы салам Кыргызстанда. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Төрөгөт бериңиз. Келиңиз, кычыраган ойдон келип калдыңызбы? Айгерим, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келе жаткан майрамыңыз менен. Рахмат. Айгерим, дегеле бүгүнкү берүүбүз эгемендүүлүк күндүн келе жатканына арнап биздин кыргыз элибизди, журтубузду майрам менен куттуктап турган кезибиз. Сизди чакырган себебибиз дагы 91-жылы кыргыз элибиз Кыргызстан мамлекети болуп, Фрунзе, Бишкек болуп, дегеле азыркы заманбап жашоодо Кыргызстан кандайды болот болсо, ошондой деңгээлде 91-жылдан баштап башталган экен. Сиздин 91-жылдан баштап өмүрүңүз старт алып башталды. Бүгүн 25те турган таланттуу ырчайым жана албетте эле жаш үй бүлөнүн мээримдүү энеси болуп отурасыз. Майрамыңыз менен чын дилибизден сизди куттуктайбыз. Айта кетсеңиз, кээде мындай тамашалуу ойлор болобу, же балким жөн эле мындай көп ойлонбой турган ойлор болобу, өзүңүздү Кыргызстан менен салыштырбайсызбы сиз? Аябай өмүрүмдө бербеген суроо болду го. Бизде бүгүн биздин студияда бир дагы журналист бербеген, анткени биз үчөөбүз тең журналист эмеспиз да. Ар кандай өйдө төмөн өңгүл суроолорду беребиз. Салыштырбайм, бирок баягы эми ошол 91-жылы ошол баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин мен да ойлойм, мен төрөлгөндө ошо Кыргызстан эгемендүүлүгүн алып, өнүгүп өсүп, ошо Бишкек аталып, шаарыбыз. Ошо сиздин оюңуз боюнча сиз төрөлгөн үчүн ушунун баары болгон турбайбы? Эгерде сиз төрөлбөй калсаңыз, анда биз ошол эле ойдон Фрунзеде жашай бермекпиз. Мен ойлойм, бул менин бактым деп. Ошол учурда төрөлгөнүм. Мен сыймыктанам. Сыймыктанасыз, Ошол учурда төрөлгөнүмө. Чоң рахмат. Мынакей 25 жашка чыгыпсыз. 25 жашка. Бирок чыгармачылыгыңызда жүргөнүңүзгө канча жыл болду? 23 жыл болбодубу? 25 болсо, ошондо 22 жыл болду. Анткени 3 жашымда сахнага чыккам. 3 жашында ошол чоң сахнага, ошол биринчи жолу атамдын концертинде
бийлеп чыккам. Ошондо Сен 3 жашыңда алма уурдап жүрсөң карчы, бияк бийлеп жүрүп. Айгерим 3 чыкканда мен анда эмесе 15ке чыгып калган болчу. 22 жыл болду да. Чыгармачылык. Ошондо сиз сен Айчүрөк эжеден 3 жыл кийин эле чыккан турбайсыңбы? Кубалып эле келаткан турбайсыңбы? Бул маалыматты дагы бир кайталап коелу. Туугандар уккула. Айгерим Расул кызы Айчүрөк Иманалиевадан кийин 3 жылдан кийин эле чыгыптыр. 3 жылдан кийин эле сахнаны багындырып келген. Айги, сен башында ушу Расул байкебиздин жанында бийлеп чыкканын баарыбыз эле билебиз. Адан кийин ырдап баштадың, ошо ырчылыкты кайсы жылдан баштадың? 90 канчанчы жылы? Ошондо мен 2007-жылы ырдап чыктым. Ага чейин бийлеп жүрдүң. Ага чейин бийлеп жүрдүм. Негизи эле башында эле ырдайм деп аракет кылчумун, бирок атам болсо кичинекейиңден ырдаса үнүң бузулат, андан көрө чоңойгонуңда көрөлү, биринчи кандай болот, чынында талантың барбы жокпу, мен өзүмдүн агайым алып барам. Ошондо анан ырдайсың, ырдайт десе анан ырдабайт, болбойт десе ырдабайсың, кызым мага капа болбойсуң деп ошондой шарт койгон. Анан мен 14кө чыкканда ошол агайын алып барып, Токтоналы Сейталиев, ошо агайга алып барып, анан кийин өткөм да сынданчы. Мынакей жакында сиз эне деген статусту колуңузга алып отурасыз. Эне болуу бактысы бул канчалык деңгээлде мындай кубаныч экен. Сиз ушунча ийгиликтер жаратып, айгерим болуп кыргызда мындай алдыңызга ат салдырбадыңыз да? Ал эми эне болгондо кандай болдуңуз? Ошодон бийик бакыт бекен же ошо менен бирдей элеби? Жок, негизи буга чейинки кылган иштериңдин баардыгы жөн эле ишкен да. Чыныгы баягы эне болгондо, кандай айтсам, жан бергенде, өзүңдүн жаның экиге бөлүнгөндө, ошол чыныгы ишкен, ошол чыныгы бакыт, орусча айтканда смысл жизни экен да. Мисалы, буга чейинки ойлоп көрсөм, азыр эң маанилүү иш кылганым ушул менин кызым болуптур да. Сен ушу турмушка чыкканда ушу башкача кыргыз элинен башкача узат деле. Канча кыргыз эли, стадиондор толуп, ушундай атаң ыйлап, башкача бир сонун узатуу, кыз узатуу болгондо. Кандай келин болдуң? Ушу атаңдын, апаңдын тарбиясы, эл журттун ушу атаңдын көз жашы, эл журттун батасы жаштай калып, жакшы келин болдуңбу? Мен өзүмдү жакшы деп мактай албайм, бирок аракет кылдым, дагы деле аракет кылып атам, аракет кыла бермекчимин. Турмуш кандай экен? Күйөөгө чыккан кандай экен? Жакшы экен. Жакшы экен дейт. Кыйналган жоксуң, мурда үйдө эркелеп жатып, сенин ордуңа эми апаң койчу кызым концерттен, гастролдон чарчап келди, кийимин өзүм эле жууп коеюн, өзүм эле минтип коеюн деп эне деген баары аяйт да, өз баласынчы. Келин болгондон кийин биздин менталитетке кыргыздын жашынакай келин, мен да келин болгом. Ошол жерде эртең менен туруп эшиктин алдын шыпырыш керек, кайын журтка чай бериш керек. Ошолордун баардыгын кылып атасыңбы? Анын баардыгын кылам. Негизи эле баягы мен билбегенимди билем, көп эле нерсени ошол апам үйрөткөн, бирок ошол эле учурда билбегенимди баягы кайненем үйрөттү. Экинчи апам үйрөтүп, ошол билбегенимди үйрөтүп, туура жол көргөзүп, мындай жаса деп баардыгын үйрөтүп, анан баягы чогуу жашаганда баскан турганыңа чейин окшоп калат экен да. Анда эң негизгиси мыкты келин болуп атыпсыз, анысы жакшы. Бирок турмушта дагы бир нерсе бар. Казан аяк кагышпай койбойт деп коет. Казан аяк кагышат, төмүчтөр чабышат дегендей. Сиздер жолдошуңуз экөөңүздөр кичине баягы пикир келишиптер болот. Ар бир үйдө болот да бул нерсечи. Ошол убакта кимиңер бир аз оор басырыктуураак, сабырдуураак болуп коесуздар? Кырдаалга жарашат. Негизи эле мен баягы Кимдин үйүнө жакыныраак турганга жарашат. Мен бир нерсени түшүндүм да, көрсө баягы турмуш кургандан кийин баягы бойдок малыңда мисалы бирөө урушсаң, мисалы жөн эле багында кадимкидей өз оюңду түз айтып, турмуш курган соң андай ачык урушуп, андай иштин кереги жок экен да. Мисалы мен экөөбүз антип урушкан күн боло элек да. Таарнышсак сүйлөшпөй, мындай баягындай сүйлөбөй эле баягы үнсүз эле да. Смайликтер менен. Анан кийин андай эле мындай чын айтканда таарнычыбыз бир күнгө созулган эмес да. Жарым күнгө деле созулган эмес. Узак экен, мен 15 мүнөт таарына албайм. Ооба, ошо тез эле баягы таарынып тез жарышып. Кимиңер жазасыңар ошо? Кимиңер биринчи сүйлөйсүңөр? Кээде мен жазам, кээде ал жазат, бирок көбүнчө ал жазат.
Ал эми келиңиздер, эми дагы бир барыңыздарды теле көрүүчүлөрүбүздү келаткан чоң майрам менен куттуктап өтөлү. Анткени бул 25 жыл эгемендүүлүк болуп атканыбызга, бул анткени билип аткандар да билбей аткандар бул канчалык деңгээлде чоң бакыт. Анткени биздин калкыбыз 6 миллиондон бир аз ашыкча болбосо эле, дүйнөдө бизден 10 эсе, 20 эсе калкынын саны көп болуп, өз мамлекети эркиндиги жок болгондо канча калк бар, ошонун бактылуулугу, ошонун баркын биз баарыбыз сезе билишибиз керек. Бул мындай эң биринчи орунда керек болгон шарт. Ал эми Айгерим, келиңиз, сизге бир суроо катары арнап кетели. Ушунча жылдан бери эстрадада жүрөсүз. Кыргызстандын өзүнүн жерин, Кыргызстандын айылдарын, Кыргызстандын кооз жайлоолорун, дейле Кыргызстанды айланып көрдүңүз беле? Мен Кыргызстанды 3-4 жолу айлангам. Айыл эч нерсеси калган эмес. Мен өзүм жалгыз эмес, атам Расул Маматкулов экөөбүз. Анда дагы мен ошол 4 жаш, 5 жаш ошо негизи эле Кыргызстанды айланып жүрүп мен чоңойдум да. Бир дагы жерин калтырбай бардык жака бардым. Бардык жерге барганбыз. Бардык жака бардым деп айтыштын да эле негизи орду туурабы? Ооба. Демек, ар бир региондун, ар бир кичинекей айыл өкмөттүн ар бир айылына барып чыктыңыздар. Бардык жерге барганбыз. Токтойөк деген айылга бардыңыз беле? Эми анын бардыгын да эсте калтырыш кыйын, бирок бардыгына барганбыз да. Ал эми эч калган эмес. Баары жакшы, баарына бардыңыздар. Сен барбаган айылдар болсо, монтип аткан болуш керек. Айгерим биздин айылга келген эмес, калп айтып аткан болуш керек. Антип айта албаса керек деп ойлойм. Төртөөбүз эле бир айыл жасап алдык эле жаңыда. Айтсаңыз, Айгерим, ошол барып айланып чыккан айылдардын, шаарлардын дегеле бүт баары эми бири-бирине айырмаланып турат. Анткени 5 кол тең эмес дейт. Эң эсте калган жерлерди, аймактарды, балким айылдарды айтып кетсеңиз. 3-4тү. Негизи эле бардык эле жерде өзгөчө Сары Таш эсимде калыптыр. Сары Таш кайсы жакта? Алайда. Сары Ташта ошол баягы эми андай гостиница алмалда, гостиница деле жок да. Ал жакта аз деле жок. Анткени 3400 километр асманда. Анан кийин ошол эле учурда баягы барып, ал учурда гостиница деген жок эле да, чындыгында. Мейманкана. Азыр деле жок экен. Анан кийин бардыгы баягы ушунчалык меймандос, барган жерден баягы бизди күтүп алып, кой союп, мындай талашкан учурлар да болот эле, биздин үйүңөрдө жатасыңар деп. Ошондуктан барган жерден ошол баягы ошол жердин үйүнө жатат элек да. Анан ошол жердин даамын көрүп, ошол жердин шартын көрүп, анан баягы ар бир жерге баягы концертный клубтарды көрүп. Кайсыл айылдар эсиңизде калган? Ошо Сары Таш, анан кийин Куршап. Негизи эле андай эмелер көп да. Азыр мен бир-бирден эле баардыгын айта берсем, баягы калып кеткен айылдардан дагы капа болот деп кой. Бизде мынакей 7 областыбыз бар, Кыргызстанда. Ушу 7 областтын кайсы эмеси сизге көбүнчө жагат? Ош область жагабы же Чүй жагабы? Чүй десе сиз Ош жагына болгондук менен баары Чүйдө, Бишкекте өсүп калдың, Азыр болсо жолдошуң менен Ошто жашайсың. Кайсы шаар көбүрөөк жагат сага? Менин атам Жалал Абадтан болгондуктан, апам Өзгөндөн, өзүм Бишкекте төрөлгөнүм менен сүйлөгөнүм бүт диалект баягындай түштүктүн диалекти да. Бирок ошентсе дагы мага бул жак жагат, бул жак жакпайт деп мен айта албайм. Эч качан айтпайм дагы. Мага Кыргызстан жагат. Сиз үчүн эгемендүүлүк күн майрамбы? Мен үчүн майрам. Ушуга чейин, мен сурагымга чейин деле ойлонсоңуз мындай, майрам экен. Мен үчүн чоң майрам. Анткени баягы мен ошо чет өлкөдө же башка жакта жүргөндө дайыма байкайм да, ошол 38 миллион, 50 миллион болуп жүрүп, өзүнүн баягы мамлекети жок жүрүшөт. Ошол көрүп, биз ошол 6 миллион болсок дагы өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн жерибиз бар деп мен сүйүнүп, ошол майрамда ар дайым мындай чыдамсыздык менен күтөм да. Ошол эле учурда, ошол майрамда биз кызмат кылып, баягы белгилеп, концерттерде же баягы эл менен кошо чогуу өткөрөбүз. Ошо. Чоң рахмат. Биз адатта ар бир келген конокко берип салтка айланган бир сурообуз бар. Бул деле эгемендүүлүккө аябай тыгыз байланыштуу болуп турат. Кыргызстан бул сен үчүн эмне? Кыргызстан менин жүрөгүм, мен төрөлгөн жерим, киндик каным тамган жерим, жашоом, кандай кырдаал болбосун, мен ойлойм ар бир кыргыз жараны кыргыз эл үчүн, Кыргызстан үчүн өзүнүн жанын аябайт. Кол чаап койсоңуздар болот, сүйүктүү биздин
студиябызда отурган көрөрмандар жана албетте эле теле көрүүчүлөрүбүз. Келиңиз, биз билебиз Айгерим Расул кызы өзгөчө сүрөткө түшкөндө да жакшы көрөт, Инстаграмда дагы өзгөчө өзүнүн да көрөрмандары дагы көп. Биз чогуу сүрөткө түшөлү, Жылдыздуу селфи Салам Кыргызстанда. Салам Кыргызстандын баракчалары бүт социалдык тармактарда барбыз. Издеңиздер, кошулуңуздар, комментарий жазыңыздар, биз окуйбуз жана жооп беребиз. Сүрөткө түшөбүз. Кандай кылабыз? Айгерим эң жакшы көргөн фишка кандай? Мындай. Баракелде. Сүйүктүү теле көрүүчүлөрүбүз баары эле билет, балким Айгерим билбей калышы мүмкүн. Биздин ар бир келген мейманыбызга даярдаган оюнубуз бар. Бүгүн 91-жылдан тартып эгемендүү Кыргызстан кубанып турган болсо, 25ке толоткан Айгеримди Кыргызстанды канчалык деңгээлде жакшы билет экен деп текшергүбүз келип турат. Интеллектуалдуу оюн Салам Кыргызстанда. Кол чаалар жаңысын. Суроолор даярдаганбыз Айгерим, булар элементардуу суроолор, жеп-женекөй 5-класстын материалы. Сиз баарын билесиз деген шек жок. Болгону эле бат-баттан ойлонмой жооп бериш керек. Сиз туура берген суроолордун жооп бересиз. Мен туура дегенде сиз бир деп турасыз, туура эмес дегенде сиз эсептейсиз. Эң акырында туура жооптор туура эмес жооптон көп болсо сиз жеңесиз, утасыз. Белек беребиз. Эгерде туура эместер туурадан көп болуп кетсе утуласыз дагы, 10 жолу отжимание жасайсыз. Жайыраак айтасыз. Аябай деле шашпайбыз. Сиз бирок батыраак жооп берүүгө аракеттенесиз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, даяр болуңуздар. Көрөрмандар даяр болсоңуздар кол чаап коюңуздар. Мектепте Айгерим кандай окуганын чогуу текшеребиз. Фрунзе деп канчанчы жыл аталган? Жыл, ай. 1926. 1926. Туп-туура кайсы ай? 12 май. 12 май. Туп-туура. Мен туураны мен санайм. Туурада санайсыз кеттик. Анда эмесе Фрунзе деген ким болгон? Кызыл армияны жетектеген. Туп-туура. Эң сонун. Фрунзеден кийин Бишкек деген ким болгон? Батыр. Батыр болгон. Кыргызстанда канча область бар? 7. Кыргызстанда канча айыл бар? Так, 450дөн кичине ашыгыраак болсун. 453. 453 туура жооп. Демек чын эле бүт айылды кыдырып чыгыптыр. Азырынча баары эле туура болду. Кошот, кол чаап койсоңуздар болот. Рахмат. Кыргыз Республикабыздын гимни качан түзүлгөн? 92-жылы. 92-жылы. Ай? 92-жылы. Число жана ай? 5 февраль. Жок. 18 декабрь. 05 байыл деп койсок болот. Бул жакка да болой. Анда эмесе ким сөзүн жазган? Шабданбек Кулуев. Экинчиси? Азыр. Жалил Садыков. Композитор? Насыр Давлесов, Калый Малдабасанов. Баракелде, кол чаап койсоңуздар болот. Анда эмесе биздин эгемендүүлүккө ээ болгондо эң эле башкы биздин символубуз бул албетте эле артта шамалда биздин элибизди маанайын көтөрүп аткан биздин желегибиз албетте эле. Желек жөнүндө суроо. Желегибиз качан ушул азыр бир көрүп аткан түрдө формада түзүлгөн? 92-жыл. 92. Ай? Ай 5 февраль. 3 март. Жылы туура болду, бирок адашып кеттиңиздер. 3 март. 5 мартта чыккан. Азыр ошондо 05 болду. Карап туруңуздар. Сиз эми ушул учурда заманбап суроо сурап кетели. Башка аянтта турган биздин желектин чоңдугун айтып кетсеңиз. 45 метр. 45 метр, туп-туура. Улантабыз. Анда эмесе сиз ушул учурда бизге адашпай айтыңыз, кайсы күнү, кайсы айда, кайсы жылы Кыргызстан эгемендүүлүк болду? Буга такыр ойлонгон укук жок. 31 август. Жылы 91. Баракелде, унутуп калдык деп атпаймынбы? Да, бир суроо барбы? Бар суроо албетте эле. Эми эң маанилүү суроо, Кыргызстандын саны көбөйсүн деп атасыз. Азыр ушул учурда, ушул саатка карап туруп биз эң акыркы маалыматты алдык. Канча адам бар Кыргызстанда? Кыргызстандын калкы канча? 6 миллион. 190. Адашып алдыңыз. Бир аз жакындадыңыз, бирок адашып алдыңыз. Турыңуз. Туугандар, эми жакындады, бирок бир аз жетпей калды. 6 миллион 19.518 адам бар экен бизде. Азыркы мындай кече жакында эле төрөлгөндөрдүн да кошкондо 6 миллион барыңыздар, аман болуңуздар. Жана эң маанилүүсү, сиз үчүн
Айтып кетсеңиз, ушунча жылдан бери, 25 жылдан бери Кыргызстанда канча радио жыштык бар экен? Пайда болгондордун баарын чогуу кошкон. Радио жыштык? Радио жыштык. Радио жыштык. Санап көрөм. 25ке биз тоолсок радио жыштыктарыбыз 26 экен. Бул кол чаап койсоңуздар. Жарашыктуу отургандар Айгерим Расул кызы сиздер үчүн интервьюлар жооп берип кетти. Канча туура жооп болду? 9,5. 9,5. Вообще туура эмес. Жок, 0,5. 0,5 болуп тур. Анда эмесе өзүңүз Бул деген турган өтө бийик даража, бийик деңгээл бул деген. Айгерим Кыргызстанды жакшы билет экен, жакшы даярданып келиптир. Кол чаалар жаңырсын Айгерим Расул кызына. Келиңиз сизди сахнага чакырып, белеңизге карап. Салам Кыргызстан. Түнкү шоу программабыздын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясы. Биздин Шоро байке. Бүгүнкү биздин Айгеримиз өз эмгеги менен тапкан белектериңиз кут болсун. Аны эмес Айгерим, бул белектин баары сизге, сөзсүз түрдө үйдөгүлөргө, Расул мырзага да бизден саламыбызды айтып коюңуз. Ушул учурда кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди келе жаткан майрамы менен куттуктап, кайрылууңузду жасасаңыз болот. Чоң рахмат, урматтуу кыргыз элим, сиздерди майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Кыргыз элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Мен Айгерим Расул кызы ар дайым сиздер менен. Барекелде, барекелде. Шоро компаниясынан Шоро байкебиз мотоцикл менен сизди жеткизип коймокчу. Кол чаалар менен узатып алабыз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизди да майрамыңыз менен үй бүлөңүзгө, кайненеңизге, кайнатаңызга, кошуналарга баарына салам айтып майрамды куттуктап коебуз. Көрүп алыңыз келип туруңуз. Баарыңыздарды Шоро компаниясы менен биргеликте болууга чакырабыз. Шоро компаниясы сиздерге күч, кубат бермекчи. Ар дайым Шоро менен бирге болуңуздар. Шоро компаниясы сиздер менен. Кыргызымды барктаймын, кыргызымдан кадам алыс баспаймын. Каным кыргыз, жаным кыргыз болгон соң, бүт дүйнөгө кыргызымды даңктаймын. Каным кыргыз, жаным кыргыз болгон соң, бүт дүйнөгө кыргызымды даңктаймын. Аман эй аман, жерибиз аман, болсунчу кыргыз, элибиз аман. Аман эй аман, жерибиз аман, болсунчу кыргыз, элибиз аман. Болсунчу кыргыз, элибиз аман. Кыргыз десе эргип кетет жүрөгүм. Кыргызмын деп мен да өмүр сүрөмүн. Ар бир кыргыз кыргызмын деп мактанса, бүт дүйнөгө кыргызымды даңктаса. Ар бир кыргыз кыргызмын деп мактанса, бүт дүйнөгө кыргызымды даңктаса. Аман эй аман, жерибиз аман, болсунчу кыргыз, элибиз аман. Аман эй аман, жерибиз аман, болсунчу кыргыз, элибиз аман. Болсунчу кыргыз, элибиз аман. Аман эй аман, жерибиз аман, болсунчу кыргыз, элибиз аман.
Сүйікті теле көрүүчүлөр, бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда биринчи коомдук каналдан Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жамааты болуп өттү. Бардыгыңыздардын дагы бир жолу келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ар дайым бар болуңуздар, бир болуңуздар, Кыргызстан бөлүнбөңүздөр. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Майрамдык маанайда ар дайым бийик деңгээлде жүрүңүздөр. Мынакей 25 жылдыгын белгилеп жаткандай, 50 жыл, 75 жыл, 100 жыл дегендерди майрамдаганга жараткан насип кылсын. Ар дайым биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарда Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Айтпайсың, мен эмнеси жакпай калды? Сага эмнеси жакты? Мага, мисалы, Айчүрөк эженин костюму жакты. Ой, эми илгертен эле кийип жүргөн костюму го. Жаңы көрдүм, илгертен эле тойлорду ушу менен тутуп эле жүрдүк. Жар-жарларды кошулушу эки жаш жүп болуптур, жар-жар. Ошо анан жаңы костюм кийип келсе болмок деп атасың ба? Мен билбейм, эфирге келгенде нормально кийинип келбейм деген. Айгеримди мен ойлоп аткам, өлө бочка болуп кетти депчи. Тиги төрөгөндөн аябай толуп кетти деп атпады беле? Төрөгөндөн аябай толуп кеткен болчу дейт. Кантип арыктады? 20 килограмм кошкон төрөгөндөн кийинчи. Азыр эмне болуп арыктат экен билбейм. Аябай арыктап кетти азыр, Жо, мындай орто нормально болуп турду, ушул бойдан калсын дагы семирип кетпей. Семирип кетсе жаман страшный көрүнөт. Билбейм, төрөгөндөн кийин мен көргөм да. Баягы лимузин менен чыгарып кетишпеди беле? Жо, мен көргөн эмес эле, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Азыр бирөө тоголонуп эле келет экен десем, нормально эле кирип келди. Жок, анан тиги неме деп коет го, тиги күйөөм экөөңөрдүн мындай пикир келишпестиктен эмне болот деп ошентсем, аны экөөбүз бирдей эле мындай деп атпайбы? Жөн эле калп эле айтып аткан болчу керек. Күйөөнү эле мээзине чай кайнататпын. Кайдан билесиң? Өзүбүздүн характерден болуп турбайбы мунуку да. Баа билесиңби, бир интернетте гайлер чаап таштап атыр. Гайлер чапкан